Жумгал районуна караштуу Кызыл Коргон айылынын тургундары жол куруп жаткан Кытай жарандардын иштешине каршы. Буга карата алар 23 февралда нааразычылык акциясына чогулушту. Чогулгандар Кытай жумушчулары айылдан таптакыр чыгып кетишсин деп талап кылышууда. Айыл башчысынын маалыматына ылайык, жаңы жылда кетпей калган 2 Кытай жараны бар болчу. Ал эми жаңы жылдан кийин дагы 4 Кытай жумушчу келген. Ал эми Кыргызстандын расмий органдары өлкө аймагында Кытайдан тараган вирусту жуктуруп алгандар жок экенин маалымдаган. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы Кыргызстандын жарандарына Кошмо Штаттарына иммиграциялык жана грин карт визаларын алууга чектөө киргизген. Ушул документ бүгүндөн тарта расмий түрдө күчүнө кирди. Кошмо Штаттары кыргыз паспорттарынын аброю жана аларды чыгаруу процессине байланыштуу тынчсыздануусун билдирген болчу. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин консулдук бөлүмү болсо Кыргызстандын жарандарына иммиграциялык эмес визаларды берүүнү улантып жатат. Иммиграциялык эмес визаларга саякат, бизнес, тажрыйба алмашуу жана студенттик визалар кирет. Түштүк Кореяда акыркы суткада коронавируска 160 жергиликтүү жашоочулар кабылышкан. Өлкө боюнча жалпы 800гө жакын адам кабылган. Түштүк Кореянын бийлиги коронавирус жуктуруп алгандардын санынын кескин көбөйүп кетүүсүн Синсонжи деп аталган диний уюмдун мүчөлөрүнө байланыштырууда. Ал эми Венециянын бийлиги коронавируска байланыштуу 20 шаар карантинге алгандыгын жарыялады. Ал эми жыл сайын өтчү салттуу карнавалдын акыркы 2 күнүн дүйшөмбүгө караган түнү токтоткон. Бул күндөн тартып шаардагы бардык эл көп катышуучу иш-чараларга тыюу салынат. 50 миңдей адамга бийлик үйдөн чыкпоо тууралуу эскертүү берген. Өткөн аптанын соңку күндөрү Италияда коронавирустан 2 адам көз жумган болчу. Бир сутканын ичинде өлкөдө оору жугузгандардын саны 100дөн ашат. Зомбулукту азайтуу макулдашуусу ийгиликтүү болсо, Кошмо Штаттар менен Талибан кыймылынын ортосунда тынчтык келишимине кол коюлат. Бул тууралуу Дональд Трамп Индияга барар алдында журналисттерге билдирди. Айтымында зомбулуксуз жумалык деп аталган 1,5 суткадан берки бузулбай кармалып келе жатканын белгилеп, тынчтык келишими АКШнын куралдуу күчтөрүнө 19 жылдан кийин үйүнө кайтууга жол ачат деп айткан. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттары талиптер акыркы 2 күндө айрым провинцияларда ооган коопсуздук күчтөрү иштеген аскер бекеттерине кол салып жатат деп жазышууда. УНА мамлекеттик ишканасын Марат Пирназаров жетектемей болду. Маалыматтарга караганда, Пирназаров буга чейин жогорку кеңештин төрагасынын кеңешчиси болуп иштеп келген. Ал бул кызматты болжол менен 2 жылча аркалаган. Ал эми төрагага кеңешчи болгонго чейин Пирназаров финанс рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары болчу. УНАнын мурдагы жетекчиси Алымжан Козубаев иштен алынган. Кыргызстандык эркин күрөш балбаны Улукбек Жолдошбеков Индиянын Нью-Дели шаарында жыйынтыкталган күрөш боюнча чоңдор арасында Азия чемпионатында алтын медаль тагынды. Алтын байгө үчүн ал тажикстандык Мухаммад Икрамов менен күч сынашып 3-0 эсебинде жеңишке жетти. Буга чейин бул мелдеште күрөштүн ушул эле түрүнөн кыргыз балбаны Арсалан Будачапов Азия чемпионат алган. Ал эми балбандар Бекболот Мирназар уулу менен Исламбек Орозбеков коло медаль тагынышкан.